At! 15 февраль Ооган ардагерлери үчүн өзгөчө күн. Бул жылы советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылганына туура 33 жылдын жүзү болуп отурат. Жүздөгөн тагдырларды талкалаган, миңдеген жаш жигиттердин өмүрүн алып кеткен ал согушту дали эске алып келебиз. Бүгүн Балыкчы шаарынын Борбордук сейил багында да эскерүү иш-чарасы болуп, эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, курман болгон жоокерлерге багышталып Куран окулду. Эскерүү иш-чарасына шаар жетекчилери, Ооган согушунун ардагерлери жана шаар тургундары катышышты. Ооганстанга советтик аскерлер 1979 жылдын 25 декабрында киргизилип, 1989 жылдын 15 февралында чыгарылган. Erdal! Ol! At! Балыкчы шаарыбыздан дагы интернационалдык милдетин аткарыш менен Кыргызстандан да бул согушка 7141 адам аттанып, душмандын колунан 300дөн ашууну каза болсо, 1,5 миңдей жоокер жарадар болуп, 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Анын ичинен Балыкчы шаарынан дагы интернационалдык милдетин аткаруу үчүн 57 жоокер аттанган. Тилекке каршы 2 жоокер согуш талаасында окко учуп, темир табыт менен мекенине алынып келинген. Алар Айылчиев Алымбек Асанбаевич жана Курмашев Асхат Асвандирович. Бул жоокерлерге курман болгон соң Кызыл Жылдыз ордени ыйгарылып, Балыкчы шаардык кеңеши тарабынан 2 көчөгө ысымдарын ыйгаруу тууралуу чечим кабыл алынган. Шамалга сууга карабай келип келгенге чоң рахмат. Арбактар разы болсун, Алла разы болсун. Баарыңардан рахмат. Мына бүгүн Балыкчы шаарында ушул Афган жеринен советтик армиянын чыккандыгын 33 жылдыгын белгилеп атабыз. Эми бул жерде азыр Афганда курман болгондордун тиги эстелигине Балыкчы шаарынын мекеме жетекчилери, аскер кызматкерлери келип гүл чамгыр коюп, Куран окутулду. Анан эми мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул жалпы көлүбүздө, элибизде, кыргыз элибизде Афган согушунун ардагерлерин бүгүнкү майрамдарыңар менен куттуктайм. Кудайым ден соолук берсин, ишиңиздерде ийгилик болсун. Жалпы элибиз дүйнө жүзүндө болуп аткан орусуркадан алыс бололук. Момундай согушта курман болгондорго мындан кийин эстелик тургузулбасын, эмгектин баатырларына эстеликтер тургузулсун. Баарыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ушу биздин эске күнүнүн катышуучулары, бүгүнкү ушундай шаарыбыздын элдери баарыңарга ушундай бүгүнкү шамалда, ушундай аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө карабай келип, ушу Афган жеринде каза болгон жигиттерибиздин арбактарына таазим кылып, келип Куран окутуп, ушул жерде гүл бакчаңды коюп кеткениңерге чоң рахмат. Баарыбыз разы болуп отурабыз. Ушунун алтындай болгон убакыттарыңарды бөлүп, ушу шамалга карабай келип келгениңерге. Ар дайым элибизде тынччылык, токчулук болсун. Ар бир үйүңөрдө деген ушундай күнөө майрам жакшылыктар болсун. Жакшылыктар менен коштолуп турсун. Жана ушу үйдө турган орундан дагы баштан алыс болуп, ушулуп кайыкта жолгонушу жакшылыктын ээси болуп, ар дайым ушундай эстелик деген эмгектин ардагерлерине коюлган эстеликтер болсун. Ошондой эстелик келип таазим кылып, эскерип, өткөндү унутсак, келечек бизди кечирбейт. Ошентип бизге келип бергениңерге чоң рахмат. Баарыңарга, ушу телевизор көрүп отурган баарыңарга деген ушундай бүгүнкү күндө ушу телевидениеден ар кайсы каналдардан ушу афгандар жөнүндө көрсөтүү болуп атканда ошонун кызыгы менен көрүп, ошого жүрөгүңөрдө кичине болуп кетип, кичине бир сезим пайда болсо, биз анда ыраазыбыз. Алла разы болсун. Рахмат чоң.
Азыркы учурда шаарыбызда 39 ооган ардагери бар. Бүгүнкү күндө алардын эрдиги унутта калбастан жергиликтүү бийлик тарабынан колдоолор көрсөтүлүп, сыйлыктар тапшырылып келет.